Бул бетонду дал ушундай мынакей октор тийип турат чоң калибрдагы аскер техникасы менен аткан деген оюңуздар келиши мүмкүн да. Жок, бирок андай эмес. Бул жерге дээрлик 30-40 жолу минометтон снаряддар түшкөн. Биз Баткен облусундагы Миң булак чек ара заставасында турабыз. Бул жерге жогорудагы окуяда тажик аскерлери, баскынчылары басып кире алган эмес. Себеп дегенде жоокерлер өздөрүнүн жумушун так жана убагында аткарып, алардын агрессивдүү чабуулуна жооп кайтара алышкан. Бирок 3-4 километр аралыктан сокку болгон. Ал соккунун негизинде мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай заставанын ичи дээрлик талкаланып калган. Заставанын ичиндеги ал тургай заставанын ичине дагы ошол минометтин октору түшүп, снаряддары түшүп, азыркы күндө жарылбай калгандары дагы бар деп жатышат. Арагы бул жерде бул имараттын ичине кирүү дагы өтө кооптуу абалды жаратат. Азыр биз сиздерге бул заставадагы окуя кандай болгон, эмне болуп башталган деги эле жана башка суроолорго аскерлердин оозунан угабыз. 16-сентябрь күнү саат 6 чамаларында Тажик Республикасынын куралдуу күчтөрүнөн бизге куралчан кол салуу болгон. Барыңыздар билгендей, ошол күнү таңкы саат 6:20 чамаларында уже аскер кызматкерлеринин өзлөрүнүн үй бүлөлөрү эвакуация болгон. Алдын ала баары чыгарылып кетилген. Саат 6 чамасында ок атуу башталган. Эки таш направлениясында. Ошол жакта ок атуу башталганда эле сразу үй бүлөлөр эвакуация болгон. Андан кийин эле ошол учурда эле биз болгон өздүк курамды алып күчүрмөн позицияларга чыгып кеткенбиз. Ошол чыгып кеткен маалда эле уже заставага ошондо эле уже минометтин обстрелу башталган да. Ошо миномет канча аралыктан? Примерно бизди бир 3 километрдин аралыгында согуп атты да. Конкретно кайсыл жерден, кайсыл туштан согуп атканын тапкан жокпуз. Табылды, бирок кеч табылды. Баары тынчыгандан кийин, окуядан кийин табылды. Бирок ошол маалда ошо алардын минометін биз таба алган жокпуз. Таап жоготконго аракет кылдык, бирок тилекке каршы табылган жок ошол. Чек арага өтө алдыбы алар же? Чек арага өтө алган жок. Чек арага 1 сантиметр кирген жок алар. Ошол учурда биз күчүрмөн позицияларда элек. Бизди көздөй кол салуу болду. Ошол учурда биз мындайча айтканда тозуп калдык. Туруштук берип калдык. Жоготуу болгон жок. Жоготуу болгон жок. Жарадарлар бар, бирок жоготуу болгон жок. Тагыраагы мунун баардыгы баягы күчтүү даярдыктын негизинде. Күчтүү даярдыктын негизинде болду да. Азыркы учурда деле балдардын моралдык, психологиялык абалы жакшы, баардыгы туруктуу. Мындай кол салууга дагы даяр. Азыр баардыгы даяр, октары жетет. Өздүк курамдын тамак ашы, кийиниши, эс алуусу баардыгы көрсөтүлгөн убагында, баардыгы тартип менен. Азыркы балдардын кандай учур болсо да даяр. Даяр. Түшүнүктүү. Эми ошо көрүүчүлөргө өзүңүздүн бул жактагы жон териңиз менен абалды сезип жаткан адам катары, аскер катары айрылып. Бул жактан азыр эмне дейбиз? Тажик Республикасынын азыркы учурда бизди көздөй кол салуусу менин оюмча туура эмес. Анткени алардын өзүлөрүнүн максаты эмне экени да белгисиз. Биздин чек араны басып алуу болдубу же бизге чоң жоготуу кылыш болдубу? Аны азыр эч ким билбейт. Бирок кандай учур болсо дагы биз тозуп калууга даярбыз.